Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу көрүүчүлөр, араб тили сабактарын улантабыз. Биздин китебибиз Дурусул лугатил арабиyyati ли гайрин натикина биха деген китеп. 8-ci сабагын окуганбыз, анын көнүгүүлөрүн иштеп жатканбыз. Жана дагы 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü көнүгүүлөрүн иштедик. Бүгүн 5-ci, 6-cı, 7-ci көнүгүүлөрдү иштейбиз. Биринчиден, бул 5 деген сан тегерек. 5 деген сан. 5-ci көнүгүү тааммал ал-амсилатал атията. Келерки мисалдарды карап, ойлонуп көр дейт, ой жүгүртүп көр. Бул мисалдарды окурдан алдын бир нерсени айта кетсек, араб тилинде al-ismu al-maqsur. Al-ismul maqsuru. Ism maqsur деген түшүнүк бар. Бул эмне? Ism maqsur деген эки чекит коюп, кааласаңыздар кыргызчасын жазып алыңыздар. Al-ismul maqsur деген бул алиф менен бүткөн бардык ысымдар. Алиф менен бүткөн ысымдар араб тилинде al-ismul maqsur деп аталат. Бул al-ismul maqsurдун өзгөчөлүгү эмнеде? Al-ismul maqsur бул ысымдын акыркы аракети жашыруун түрдө болот. Бул алиф менен бүткөн ысымдарда алифке эч кандай аракет коюлбайт. Жашыруун түрдө болот да. Бизге көрүнбөйт, бирок ал өзүнчө жашыруун коюлат. Биз жок кылып эле окуп кете беребиз. Азыр бул мисалдан түшүнөбүз. Бисмилла, мына көнүгүү биринчи. Al-baytu. Араб тилинде 4 жөндөмө бар. Эсиңиздерде болсо, алар халатул i'rab, i'rабтын абалдары деп айтылат. Алар болсо биринчи рофун, экинчи насбун, үчүнчү жаррун, төртүнчү жазмун. Рофтун белгиси домма, насбтын белгиси фатха, ал эми жардын белгиси касра, ал эми жазымдын белгиси сүкүн. Демек, бул жерде сөз эгер эч кандай алдында фи, мин, ушуга окшогон жар кылуучу жана насып кылуучу харфтар же сөздөр келбесе, демек ал жалгыз турса, ал роф абалында болот. Мына домма турат, демек бул роф абалында сөз экен. Биринчи эле al-baytu, мына роф абалында турат. Al-baytu деген үй, Фил байти үйдүн ичинде, минал байти үйдөн, илал байти үйгө. Бул фи, мин, ила дегендер биз алдын өткөн сабактарда окудук. Булар харфу жарлардан. Булар ысымга кирет, өзүнөн кийинки ысымды кирген соң жар абал кылат, жар кылат. Ал эми жардын белгиси касра. Мына al-bayt сөзүндө касра ачык көрүнүп турат. Биз жар экенин кайдан билип жатабыз? Жар экенин касрадан билип жатабыз. Бул фи, миндер жар кылып жатат. Бул да кеп жок. Булар түшүнүктүү болуп жатат. Экинчи мисалды окусак, бир аз түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок ал түшүнүктүү эле. Аракет кылсак, al-mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Al-mustashfa деген оорукана. Мына жөн гана al-mustashfa алдында эч кандай кызматчы келген жок, демек ал роф абалында болуш керек, домма. А бул жерде al-mustashfa алифте эч кандай домма жок. Fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Оорукананын ичинде, ооруканадан, ооруканага. Бул харфу жарлар өзүнөн кийинки ысымды жар кылыш керек эле, бирок эмнегедир жардын касра деген белгисин көрбөй атабыз. Бул эмнеден десек, мына сабактын башында айта кеттик, al-ismul maqsur деген мына ушулар. Al-ismul maqsuрларга кирет. Al-ismul maqsur бул алиф менен бүткөн ысымдар, анын акыркы аракети жашыруун түрдө болот дедик. Демек, бул жар кылып жатат. Фи, миндер жар кылып жатат, бирок жар экендигинин белгиси касра жашыруун түрдө болуп жатат. Аны тил менен окуй албайбыз. Фил мусташфаи дей албайбыз, минал мусташфаи дей албайбыз. Бул ушу фа деп созулган бойдон эле кала берет. Al-mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Андан соң Америка сөзү, Америка. Мынаки алиф, я сүрөтүндөгү алиф болсо дагы, жана жөнөкөй эле кадимки алиф болсо деле, бул деле эко тең максур боло берет, al-ismul максур боло берет. Негизгиси алиф эко тең эле. Америка, Америка, фи Америка, Америкада, мин Америка, Америкадан, иля Америка, Америкага.
Мына бул жерде Америка сөзү мына роф абалында болуш керек эле, домма болуш керек эле. Эмнегедир домма жок. Жар болуп, жар абалы болуш керек эле. Жардын белгилери бул жерде жок. Эмнеге? Себеби алиф менен бүткөн сөздөрдүн аракеттери жашыруун болот. Алмания, Германия. Фи Алмания, Германиянын ичинде, мин Алмания, Германиядан, иля Алмания, Германияга. Алмания сөзүнүн акыркы аракеттери көрүнбөйт, айта албайбыз, себеби ал алисмул максур деп аталат жана ал түрдөгү ысымдардын акыркы аракети жашыруун түрдө болот. Кийинки көнүгүүнү эмне кылабыз десек, кийинки көнүгүүнү икра вактуб дейт, оку жана жаз. Бул көнүгүүнү окуйбуз жана дептерибизге жазабыз. Хаза ат-табибу. Хаза ат-табибу. Бул дарыгер. Ат-табиб бул жерде эмне экен туугандар? Бадал. Бадал деп аталат. Исм ишарадан кийин алиф лам менен ысым келсе, ал ысым бадал деп аталат. Бул жөн гана кошумча. Буну алып таштасак деле, хаза мин инкальтарро. Бул Англиядан. Бирок биз ошо бул деген сөзүбүздү аныктап ачыктагыбыз келип жатат. Алиф лам менен алып келебиз. Хаза ат-табибу. Бул дарыгер. Мин инкальтарро. Англиядан. Захаба Хамидун иля Фаранса. Захаба деген бул фиил түрүнө кирет туугандар. Сөздөр үчкө бөлүнөт. Исм, фиил, харф. Бул ошо экинчи фиил түрүнө кирет. Кыргызча этиш, кыймыл аракет түшүндүрөт. Захаба өткөн чактагы этиш, кетти же болбосо барды. Захаба Хамидун, барды Хамид, иля Фаранса, Францияга дейт. Фаранса деген Франция. Махмудун маридун. Махмудун деген кишинин аты. Махмудун маридун оорулуу дейт. Махмуд оорулуу. Хуа ал-ана фил мусташфа. Ал азыр больницада дейт. Ал азыр ал-мусташфа эмнеде? Ооруканада. Бул жерде ал-ана деген сөз азыр деген сөз. Ал-ана. Бул дагы сүйлөмгө жөн гана кошумча. Негизи сүйлөм түркүгү муптада хобардан гана куралыш керек эле. Хуа муптада, ал деген. Хобар десе фил мусташфа хобар. Ал-ананы алып таштасак деле маанилүү мойдон кала берет. Хуа фил мусташфа, ал больницада деп. Бирок ал-ананы кошсок эмне болот? Сүйлөмдүн дагы мааниси күчөйт да. Азыр ал ооруканада дейт. Захаба Абдуллахи мин Алмания иля инкальтарро. Захаба кетти, Абдуллахи, Абдуллах дейт. Бул адамдын аты, бирок эки сөздөн куралды. Абдуллах мудоф, мудоф илейхидин дагы адамдын аттары боло берет туугандар. Абду мудоф, Аллахи сөзү мудоф илейхи, Аллахтын кулу. Бирок бул Абдуллах деген адамдын аты. Захаба Абдуллахи, Абдуллах кетти, мин Алмания, эмне дейт? Мин Алмания, Германиядан, иля инкальтарро, Англияга. Мына Алмания, инкальтарро сөздөрү акыркы аракети жок. Айта албайбыз, себеби булар алисмул максур деп аталат. Хазал китабу ли Иса. Бул китеп ли Иса эмне дейт? Исаныкы. Ва заликал китабу, жана тигил китеп ли Муса, Мусаныкы. Иса жана Муса сөздөрү дагы алисмул максурга кирет. Алиф менен бүтүп жатат. Булардын дагы алиф эң акыркы аракети жашыруун болот. Хазал мухандису. Бул инженер эмне дейт? Мин Америка, Америкадан. Америка сөзү мына бул жерде жар болуп жатат, бирок жардын белгиси жашыруун. Алифке эч кандай аракет кое албайбыз да, мүмкүн эмес. Акыркы көнүгүү икра, оку дейт. Бул көнүгүүнү жөн гана окуп кетебиз. Ас-саббуроту амама толиби. Ас-саббуроту доска, амама толиби дейт. Окуучунун алдында. Амама деген маңдайында. Артында деген тескериси да. Ас-саббуроту амама толиби. Доска окуучунун маңдайында. Вахия дейт. Жана ал дейт. Эмнеге хия деп жатат? Хия деп эмнени көздөп жатат? Досканы айтып жатат да. Тамарбута менен бүтүп жатпай. Вахия жана ал хольфал мударриси. Жана ал мугалимдин артында дейт. Хольфа. Доска окуучунун маңдайында, мугалимдин артында. Экинчи айна сайяротул мударрис. Мугалимдин унасы каякта?
Мугалимдин унаасы каякта? Хия. Хуа дебейбиз. Себеби сайяра сөзү тамарута менен бүтүп жатат. Хия дейбиз. Хия амамал мадрасати. Ал эмне экен? Мектептин кайгында экен? Амама мектептин астында, мектептин маңдайында. Айна байтул имами. Имамдын үйү, байтул имам мудоф илейхи. Үй кимге таандык? Имамга таандык. Имамдын үйү айна каякта? Байтул имами. Жооп берип жатат. Имамдын үйү хольфал масжиди. Мечиттин кайгында экен? Хольфа мечиттин аркасында дейт. Имамдын үйү мечиттин аркасында же мечиттин артында. Айна жаласа Хамидун. Мына бул жерде жаңы сөз келип калды. Жаласа деген эмне? Захаба деген кетти, хорожа чыкты. Ал эми жаласа деген отурду деген сөз туугандар, отурду. Бул дагы этиш, кыймыл аракет, өткөн чакта кыймыл аракет, отурду. Айна жаласа Хамидун. Хамид кайда отурду? Жаласа отурду хольфа Махмудин. Хольфа Махмудин. Эмне? Махмудтун кайгында экен? Махмудтун аркасында отурду дейт. Махмудтун аркасына отурду. Бул жерде хольфа мудоф, Махмудин мудоф илейхи. Махмудтун аркасында. Захаба Аммарун. Захаба Аммарун. Аммар кетти дейт, Илал масжиди. Же барды деп да отурсок болот. Захаба Аммарун илал масжиди. Аммар мечитке барды. Ва жаласа жана отурду. Амамал михроби. Жана михраптын алдына отурду дейт. Түшүндүрүп айтканда михраптын маңдайына отурду. Ал михраб деген имам намаз окуган жери михраб деп аталат. Ал калиматул жадидату. Ал калиматул жадидату жаңы сөздөр. Жаңы сөздөр бул жерде мына ушул эле экен. Бул жерде көбүнчө эле которулбай турган сөздөр. Ошондуктан дептерге жазган жокмун мен. Себеби бул жерде өлкөнүн аттары көбүнчө эле ушул бойдон калат. Биринчи эле ал мусташфа деген эмне экен? Оорукана. Кыргызчасы оорукана. Арабча эмне дейбиз? Ал мусташфа. Алмания деген Германия. Алмания, Германия. Инкальтарро деген Англия. Суисро деген Швейцария. Ассикину деген бычак. Ассикину деген бычак. Фаронса деген Франция. Амама деген астында, хольфа деген артында. Мына ушу менен 8-чи сабагыбыз аяктады. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.